Бишкектеги жол кырсыгында унаа көпүрөдөн кулады. Бишкекте катталган жол кырсыгынан 2 айдоочу жаракат алды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматы билдирди. Маалыматка ылайык окуя 3-августта саат 20:20 чамасында Карагат кафесинин жанындагы көпүрөдө болгон. Hyundai үлгүсүндөгү унаа Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унаанын артынан сүзгөн. Натыйжада Hyundai Sonata унаасы көпүрөдөн төмөн кулап кеткен. Кырсыктан 2 айдоочу тең ар кандай жаракаттарды алып ооруканага жеткирилишкен. Аларга тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Учурда жол кырсыгынын бардык жагдайларын аныктоо боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Кыргызстан Өзбекстандан 2 айылды өткөрүп алууну баштады. Өзбекстандын Чоңгара жана Таштөбө айылдарын расмий өткөрүп алуу иштери башталды. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдирди. Маалымдалгандай, эки мамлекеттин чек арасын демаркациялоо боюнча жетишилген макулдашуулардын алкагында жер аянттарын алмашууга байланышкан уюштуруучулук техникалык иштер башталган. Анын алкагында эки өлкөнүн биргелешкен жумушчу комиссиясы иш алып барууда. Учурда айылдарда каттоо иштери жүргүзүлүп жатат. Кийинки этапта жашоочуларга Кыргызстандын жарандыгын берүү боюнча тиешелүү мыйзамдарга каралган жол жоболор ишке ашырылат. Белгилей кетсек, мамлекеттик чек араны демаркациялоо иштеринин жүрүшүндө мурда Өзбекстандын Фергана облусуна караштуу болгон Чоңгара жана Таштөбө айылдары Кыргызстанга өткөрүлгөн. Бул айылдарда негизинен этникалык кыргыздар жашашат. Аталган эки айылдын ордуна кыргыз тарап Өзбекстанга мамлекеттик чек ара тилкесинен эквиваленттүү теңме-тең жер аянтын өткөрүп берүүнү макулдашкан. Зеленский Украинанын Кыргызстандагы элчисин кызматтан бошотту. Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкөнүн Кыргызстандагы элчиси Валерий Жовтенкону кызматтан бошотту. Бул тууралуу украиналык басылмалар президенттин сайтына таянып билдиришти. Маалым болгондой, Зеленский Украинанын башка бир нече өлкөдөгү элчилерин да иштен алган. Кызматтан бошотулгандардын тизмеси: Ольга Стефанишина, Украинанын АКШдагы элчиси; Василий Хименец, Австриядагы элчиси; Валерий Евдокимов, Тажикстандагы элчиси; Владимир Хаманец, Тунис жана Ливиядагы элчиси; Екатерина Зеленко, Сингапур жана Брунейдеги элчиси. Белгилей кетсек, Валерий Жовтенко бул кызматты 2018-жылдын август айынан бери аткарып келген. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бишкекте унаанын дөңгөлөктөрүн урдаган жарандар кармалышты. Бул тууралуу Борбор калаанын ички иштер башкы башкармалыгы билдирди. Маалым болгондой, 8-июлга караган түнү белгисиз адамдар Hyundai Sonata DN8 үлгүсүндөгү унаанын 2 дөңгөлөгүн урдап кетишкен. Аталган факт уурдоо менен кылмыш иши козголгон. Натыйжада 1998-жылы туулган, 2005-жылы туулган жарандар кармалышты. Соттун чечими менен айыпталуучуларды камакка алуу чарасы тандалып, номер 1 тергөө абагына киргизишти. Тергөө иштеринин жүрүшүндө кармалгандардын дагы ушул сыяктуу 5 оорулукка тиешеси бар экендиги аныкталган. Өкмөттө күйүүчү майга байланыштуу өлкөдөгү кырдаал талкууланды. Өкмөттө Кыргызстандагы күйүүчү май рыногундагы абал, анын коруу жана өлкөнүн кара май менен камсыздоо маселеси талкууланды. Ынтымак Ордо министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орун басары Данияр Амангелдиев төрагалык кылган жыйында тиешелүү мамлекеттик органдарга жана уюмдарга бир катар тапшырмалар берилгенин билдирди. Данияр Амангелдиев буга чейин Кыргызстан, Кытайдан, Туркиядан жана Беларустан күйүүчү май ташып келгенин, ушул тапта өлкөдө бензиндин 2 айга жете турган бар экенин айткан. Ал 30-июлда Кыргызстан Орусиядан айына 100 000 тонна күйүүчү майлоочу май ташып келүү боюнча келишимге кол койгонун кабарлаган. Орус бийлиги күйүүчү майлоочу майды экспорт кылууга салынган тыюуну 2027-жылдын 31 январына чейин узарткан. Бирок 1 сентябрдан баштап өкмөттөр аралык келишимдердин жана гуманитардык жардамдын алкагында сыртка чыгарууга уруксат берилген. Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы 20-июлда Орус чиркесиндеги трондордун
боюнча булууна кабылган мунай иштетүүчү заводдордогу соңку кырдаалга байланыштуу Орусиядан Бишкекке мунай ташуу дээрлик токтогонун маалымдаган. Ушундан улам Кыргызстанда бензиндин, солярканын баасы көтөрүлүп, айрым май куюучу жайларда АИ 95 үлгүсүндөгү бензин менен солярка жок болуп жатат. Кыргызстан бир жылда 2 миллион тонна күйүүчү майлоочу май керектеси, анын 95%га жакыны Орусиядан импорттолот. Өлкө негизинен Орусиядан бензин, дизель, авиакеросин, бетон жана чийки мунай сатып алат. Энергетика министри Алтынбек Рыспеков 21 июлда Кыргызстандын бийлиги менен сүйлөшүүлөрдө берген убадасынын негизинде күйүүчү майлоочу майдын биринчи топтомун Бишкекке жөнөткөнүн айткан. Булак Азаттык.